Менин атым Азирет, мен 13 жаштамын, бирок мен жөн эле өспөм эмесмин. Мен Кыргызстандын жаранымын. Ар бир жарандын өз өлкөсүнүн келечегине сабын кошо турган ыйык милдети бар. Менин азыркы таптаган милдетим бул терең билим алуу. Мен бул лицейге тапшырып, жарым жылдын ичинде англис тилин өздөштүрдүм. Бизден буюрса 4 тилде тең сүйлөгөн полиглоттор чыгат. Ар бир агай, ар бир эже алар күн сайын үйрөткөн жаңы нерселер жана сүйлөгөн ар бир сөзү. Мен буларды бекемге көрүүгө тутушум керек. Себеби так ушулар мени пайдалуу, сапаттуу жана мыкты билимге жакындатат. People without home. Like people without home. Homeless people. Very good. You clap for him. Very good. Биздин мугалимдерибиз жөн гана окутуучу эмес. Алар насаатчыбыз, кеңешчибиз. Ар бир өз предметине кызыктырууга аракет кылышат. Ишемби күндөрү эс алуунун ордуна мектепке келип кошумча сабак өтүшөт. Биз республикалык дүйнөлүк олимпиадаларга 8 класстан баштап эле даярданабыз. Ушул 8 класстан баштап 10-11 класска чейин биздин мугалимдер кадимкидей таптай. Биз жады бал, химиялык реакция эрежелерди гана үйрөнбөстөн, бизди мугалимдердин колдоосу жана жөндөсү менен жашообуздагы эң керектүү илимди үйрөнөбүз. Алар адамгерчилик, нарктуулук. Мен 24 саат бою мектептемин. Күндүзү класс жетекчинин карамагында болсом, кечкисин абим тарбиячымдын жанында болом. Аби дейбиз биз. Ал эч бир башка мектепте жок да. Тарбиячылар сабактардан жардам беришет. Биз ооруп калсак, бизге сарсана болуп дайыма бизге жардам беришет. Бизди карап чыгышат түнү бою. Кээде мен үчүн оор болгон маселени абим жеңил эле чечип коет да. Мен мектепте бир күн кечке жүрөм. Эртең менен келем, кечинде кетем. Жумушта жүргөндө эле. Сабактар бүткөндөн кийин классташтарыбыз, мугалимдерибиз менен чогуу үй тапшырмаларын аткарабыз. Мени кубанткан нерсе, ар бир окуучу мектептен чыкпай тура эле өзү кызыккан иримдерге катышып, өзүн окуудан да сырткары өнүктүрө алат. Бул үчүн бизде бардык шарттар бар. Мен үчүн мектеп жөн гана билим булагы эмес. Биз бул жерде баарлашабыз, кеңешебиз, чоң оёбуз, жетилебиз. Дагы ушул жерде мен чыныгы досторумду таптым. Биздин максаттарыбыз бир, тилектерибиз бир. Бизге мектеп ынтымактуу, биримдиктүү болууну үйрөттү. Мында ар улуттун өкүлдөрү окуйт. Ар тилдерде сүйлөсөк да, кыйынчылыктар чогуу жеңип, жетишкендиктер чогуу кубанабыз. Ушул себептен лицей жашоомдо эң кызыктуу күндөрдөн болуп, жүрөгүмдө өзүнчө бир орун алат. Бул лицей жөн гана мектеп эмес. Бул менин экинчи үйүм. Менин досторум бир туугандарым. Ал эми мугалимдер ата-эне мен кийинки эле насаатчыларым. Мага ата-энем канчалык күйсө, мугалимдер да ошончолук келечегим үчүн сарсана болушат. Бизге баары кам көрүшөт. Биздин коопсуздугубузду ойлоп, өз апабыздай карашат. Мен бул лицейде 2 жыл мурун бүтүрүп кеткем, бирок өзүмдү ушул жерге таандык сезем. Каалаган учурда бул жерге келем. Анан мен ойлойм, ошо эң алгачкы бүтүрүп кеткен, бүтүрүүчү болобу, кечээ эле канат кагып учуп кеткен бала болобу, мен боломбу, баарына эле ушул лицейдин эшиги ачык болот деп ойлойм.
Бул жердин босогосун бир жолу аттаган адам кайра тартылып келе берет. 5 жыл окуш үчүн тапшырган окуучу да, бир баш баккан мейман да кайра келип келет. Эсимде ОРТга даярданганыбыз 10 класстын башынан эле даярданып баштачубуз. Башкалар сыртта сейилдеп жүрсө, биз сабак окуп жүрчүбүз. Мен азыр дүйнөнүн эң мыкты окуу жайларынын биринде $30,000 контракт төлөөчү жерде бекер окуп жатам. Кандай гана ийгиликке жетпейин, анын башатын лицейге байлайм. Мектеп баланын келечегин калыптандырган акылдын казынасы. Мугалим күндөй тийсе чачырап, окуучусу бажырайып, гүл сыяктуу ачылат дегендей, мээримдүүлүк менен көөнүндөгүсүн түшүнүп, жүрөгүнөн түнөк таап, билимге сугарганда гана жаратылышынан жакшылыкты эңсеген кичинекей адам калыптануунун туура жолуна түшөт турат. Ушундай шартта окууда кантип ийгилик болбосун? Бүгүнкү күндө заманбап мектеп жөн гана окуп, жазып, эсептеген билет. Азыр мектептердин милдети башка. Бул окуучунун өзүн өзү жана аны курчап турган дүйнөнү таанып. Адам канчалык көп билим алган сайын анын жашоого болгон көз карашы, ошону менен бирге адаттары жана мүнөзү калыптанат. Мектепти дүйнө жүзүндөгү баардык илимди чогултуп койгон эбегейсиз чоң китепканага салыштырса болот. Бала ошол китепканага келип, кол сунганда ал суусап турган илим билимди берип калышы керек. Мектеп бала үчүн жарык, кенен, терең ой жүгүртүп, пикир жаратууга далалат кылуучу, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга түрткү болуучу чөйрө болушу керек. Келечек бул бүгүнкү күндөгү тандоо, эртеңки күндөгү ийгилик. Бул сени коштогон адам, саган насаатын айткан адамдын, саган салымын кошкон адамыңдын бир жыйынтыгы болуп саналат. Ошондуктан бул келечектеги бир кесибиме, тандоолорума жанагы көптөгөн ийгиликтерин жаратушунун бир себеби деп санайм. Колуман эмне келет? Кайсы кесип ыңгайлуу, кандай маңсап курсам ийгиликке жетем? Ушул суроолордун жообун мен лицейден алдым. Так ушул мектепте кулк мүнөзүм калыптанды. Так ушул мектеп мага туура жол көрсөтүп, болочок кесибимдин аныкталышына себеп болду. Эми менин кадамдарым ишенимдүү, кыялым күчтүү, келечегим кең жана жарык.